Мынакей Карадария, Сырный, Гипсокордон жолу жабык. Бул табият кырсыгы таң эрте орун алды. Анда Сузактын Карадария айылына бараткан негизги жолду сел жеп кетти. Анын айынан унаа каттамы бир нече убакытка токтотулган. Сузак району менен байланыштырган бул негизги жолдо унаалардын каттамы үзүлбөйт. Бирок кырсыктан улам каттам жартылай жүрүүдө. Айыл тургундары бул жол өтө кооптуулугун айтат. Анткени жаан жааганда эле жолду суу алат. Мындан сырткары унаа жолго ири таштар да түшүп турат. Ал эми коркунуч кечээ эле жаралган. Бирок тийиштүү кызматтар эч кандай чара көрбөй, ушул абал жаралды дешет. Сел жүргөнүн биз билдик. Мен өзүм күндө барып келем жумушка. Шаарда иштейм, күндө барып келем. Кече биз кайтканда сел аябай каттуу болчу. Машина токтоп турат болчу. Биздин балдарыбыз мисалы Сузакка барып келип окуйт да. Алар деле коркунучтуу. 2 күндөн бери мен мектепке жөнөтпөй атам. Таш түшүп атат, көрүп атасыздар, башка болуп атат. Эми мен ойлойм, кичине болсо дагы карайт, көңүл боштук кылбайт деп. Биз ар өткөн сайын Кудай деп өтөбүз да, жолубузданчы. Аман эсен барып келсе экен деп жаш балдарыбыз менен өтөбүз, башка кылып өтөбүз. Эми караңыз, ким кепилдик берет ишо дагы мындай түшүп кетпешинечи. Бул жолдо сел коркунучу жаралган 2 участка бар. Экөөндө тең коктук колоттон түшкөн суу жол алдынан өткөн трубаны бөгөп жолдон ашкан. Натыйжада суу асфальтты жеп, унаалардын кыймылына коркунуч жаралды. Жол тейлөө мекемесинин кызматкерлери өз учурунда келгени менен эч нерсе кыла алышкан эмес. Сел суулары токтогондон кийин гана атайын тосмо коюп, жолду кеңейтишти. Азыркы коюлган трубаларда бул жерге ылайыктуу эмес. Убактылуу биз эми өзүбүз чечим чыгарып мындай кылып атабыз. Диаметри 1 метрлик 12 метр узундугу темир труба бар. Ошону алып келип, азыр могул жерди казып туруп, коюп, жолду кеңейтип турабыз пока временно. Эми кокусуна сел келсе, ошо өтүп турган. Эми ал дагы толуп кала турган болсо, кайра дагы ушу көрүнүш болот. Эми буну проектти жасап туруп эле селевой жасабаса баары бул чечим эмес да. Эми жаан жааганда таш бул жерде түшүп атат действительно. Мурдагы күнү түнү менен таш сүрүп таш тазаладык. Кече күнү түнү менен ушул могул жерди жеп кетти, ушул жерди кеңейтип кошо жүрүп атабыз. Анан таш түшкөндө биз таш менен кошо түшө албайбыз да. Таш түшөт, анан 1,5 көрөт, анан кабар айтат, анан биз келгиче 1 саат максимум 1,5 саат убакыт өтөт. Өткөн жылдын июль айында да дал ушул жерде сел келип, унаа жолду жууп кеткен. Табият кырсыгы Карадария айылында да катталып, 500 үйгө зыян алып келген. Кырсык 6 жаштагы кыздын өмүрүн алган. Ага сел дамбалардын жарылганы да түрткө берген. Жашоого таптакыр жараксыз дейилген үйлөрдүн жашоочулары азырда контейнерде жашап жатат. Бул абал тийиштүү жактарга сабак болбогонун бүгүн парламент жыйынында Тазабек Икрамов да көтөрдү. Өзгөчө кырдаалдын алдын албаган жетекчилерге чара колдонуу керек деп белгиледи. Протокол тапшырманы берип туруп, ошо жерде ДЭОнун кызматкерлерин, МЧСтин кызматкерлерин жумуш ордунан жакшы иштебегендиги үчүн жоопко тартыш керек ошол нерсени. Мына канча деген ошо жерде бүгүн каттам жабылып отурат Сузак районунда. Буга чейин канча жолу айтып келебиз, эртең жамгыр жаайт, сел алат, тазалаш керек, караш керек. Эч кандай бир жоопкерчиликтүү иш аткарбай атат. Туруксуз аба ырайынан облус боюнча жалпы 80дей турак жайга сел келип, коркунуч жаралды. Жалал-Абад шаарында 8 үйдүн короосун суу каптап, коркунуч ушул тапта жоюлду. Ал эми алыскы Чаткалда да сел 70тен ашуун үйдүн короолорун каптады. Кар көчкү кырсыгыда улам катталууда. 14 марттан бүгүнкү күнгө чейин катуу жааган жамгырдын кесепеттеринен улам бир топ аймактарда кар көчкү, сел жүрүү жана коро сарайларды суу каптоо катталып, алдын алуу иш-чараларын жүргүзүп, бүгүнкү күндө кооптуулук жоюлуп атат. Тилек толук жоюлу элек, билесиздер. Күн ачылбай, дагы деле жамгыр жаап, кар жааган иштер уланууда. Ушул тапта табият кырсыгына кооптуулук өлкөнүн бардык аймагында болуп жатат. Жалал-Абадта сел жана жер көчкү коркунучу туулган аймактарда жашоочулар убактылуу көчүрүүгө алынды. Адистер сел каптоого жарандардын арыктарды тазалабай жатканы да себептешет. Бүбүсар Орузалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.